Бишкектеги автобустардын биринде катталган жагымсыз окуя боюнча талкуу интернетте дагы деле токтой элек. Милиция бул окуя боюнча алдын ала маалымат бергени менен, бирок дал ушул күнү чыр эмне себептен чыккан, эки кош бойлуу келин эмне үчүн чашташканга чейин барышты деген суроолор дагы деле ачык бойдон турат. Медиа Хаб бул берүүдө дал ушул күнкү окуянын чоо жайын тактаганга аракет жасады. Сиз Медиа Хабты көрүп жатасыз. Менин атым Эльвира. 19 сентябрдын кечинде активист Эртай Исхаков Instagram баракчасына номер 212 автобуста тартылган чыр-чатактан видео жүктөп, коляскадагы баласы менен автобуска түшкөн келин орун талашып, кош бойлуу келинди ичине тепкенин жазган. Андан кийин дагы бир пост жарыялап, анда милиция видеодогу келинди издеп жатканын айтып, кош бойлуу аял дагы деле өзүнө келбей, ооруканада жатканын билдирген. Исхаков элге кайрылып, кызды таанып билгендерди жеке катка жазып маалымат менен бөлүшүүнү суранган. Исхаков интернетке видео чыгаргандан кийин ал башка дагы баракчаларда тарап, эл арасында дагы деле талкуу токтой элек. Интернет колдонуучуларынын көпчүлүгү балалуу келинди сындап, аны таап, жоопко тартууну талап кылышууда. Айрымдар коомдук транспортто тиешелүү жакшы шарттарды түзбөй жатат деп жергиликтүү бийликти сынга алса, ал эми дагы бир интернет колдонуучулар болсо Эртай Исхаковго кайрылып, окуянын чоо жайын тактап, эки тараптан тең маалымат чогултуп, анан жайылтпайсыңбы деген дагы өңдүү пикирлерди жазышууда. Окуядан эртеси күнү 20 сентябрда Ленин райондук милициясы мындай маалымат таратты. 102 кызматынан номер 212 автобуста белгисиз аял кош бойлуу 30 жаштагы жүргүнчүнү сабаганы тууралуу жана окуядан улам жабырлануучу ооруканага жаткырылганы тууралуу маалымат келип түшкөн. Милицияга арыз менен жабырлануучунун бир тууганы кайрылган. Андан сырткары соц тармакка окуянын видеосу тарады. Тергөө кызматы тарабынан бейбаштык беренеси менен кылмыш иш козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Тергөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө 2005 жылы туулган жаран аныкталып, тергөө кызматына жеткирилди. Белгилей кетсек, жарандын жаш баласы бар жана кош бойлуулугунун 2-айында. Учурда тергөө уланууда, зарыл болгон экспертизалар дайындалды, анын жыйынтыгы боюнча процессуалдык чечим кабыл алынат. Автобустагы окуядан интернетке алгачкылардан болуп видеону жана маалыматты чыгарган активист Эртай Исхаковдун өзүнө дагы байланыштык. Биз ага телефон чалганда ал видеону окуяга күбө болгон адамдардын бири ага бергенин айтып, жана кош бойлуу аялды ичине тепкен деген маалыматты жабырлануучунун бир тууганы ага айтып бергенин белгиледи. Бирок ал бизге телефондон дагы, видеодон дагы интервью бергенден баш тартып койду. Бирок эгерде милиция кызматкерлери тергөөдө же кийин сотто аны күбө катары чакырса, маалымат жөнүндө тактоо үчүн чакырыла турган болсо, анда барып ошол видео боюнча дагы жана тараткан маалымат боюнча дагы жооп берүүгө даяр экенин айтты. Сабалды деген кош бойлуу аялдын абалы боюнча маалымат алыш үчүн ал жаткан ооруканалардын бирине барып, анын туугандарын дагы издедик. Бирок тилекке каршы ооруканадан анын жакын адамдарын жолуктура алган жокпуз. Бул жерде азыр нөмөттө турган врач бизге чыгып, мен эч кандай маалымат бере албаймын. Биз бир гана туугандарына маалымат беребиз. Ошондой эле кааласаңар биздин башкы дарыгерге байланышып, андан уруксат алышыңар керек деп айтты. Бирок бүгүн жекшемби күнү болгондуктан биз башкы дарыгерди иш ордунда албетте азыр жолуктура албайбыз. Ошондуктан маалыматты биз же туугандарынан же дүйшөмбү күнү саламаттык сактоо министри аркылуу тактаганга аракет жасайбыз. 2025 жылдын 19 сентябрында Бишкек шаарынын төрөт үйлөрүнүн бирөөсүнө тез жардам кызматы аркылуу кош бойлуу бейтап келип түшкөн. Келгендеги диагнозу кош бойлуулук 26 жума жана стресске болгон курч реакция деп диагноз коюлган врачтар тараптан. Коштоп келгендердин айтымында жана медициналык документтерге ылайык бейтапта ошо коомдук транспортто чыккан жаңжал жана ошондон кийин өзүн жаман сезип ошол стресске кабылган. Өзүн мындай оор сезгендиги үчүн
кабыл алууда кош бойлуунун абалы оор деп бааланып, аны реанимация бөлүмүнө жаткызылып, невролог консультация өткөзгөн жана динамикалык байкоо сунушталган. Бүгүнкү күндө азыр врачтар тарабынан абалы стабилдүү деп бааланууда. Лабораториялык аспаптык көрсөткүчтөр норма чегинде. Кош бойлуулуктун үзүлүү коркунучу аныкталган жок. Тийиштүү дарыланууну өтүп жатат. Бүгүн ошо патология бөлүмүнө которулат. Дагы дальше динамикалык байкоо жана дарылоо жүргүзүлөт. Бул материалды даярдап жатып, Ленин райондук милициясына биз дагы бир жолу кайрылдык. Бирок азыр тергөө жүрүп жатканын айтышып, маалыматты экспертизалар чыккандан кийин беребиз деп билдиришти. Ал арада бизге кош бойлуу аялды сабаганы айтылып жаткан жаш балалуу келиндин жолдошу байланышып, аялы дагы өзү дагы окуя боюнча маалымат берүүгө даяр экенин айтты. Биз келин дарыланып жаткан ооруканага барып, тиешелүү суроолорду бердик. Келиндин айтымында ал сурактан кийин өзүн начар сезген жана боюнан түшүп калуу коркунучу бар болгондуктан аны ооруканага жаткырышкан. Автобуста коляскам ортодо туруп калды. Адамдар же кире албайт, же түшө албайт. Мага айтты, коляскамды жылдырчы деп адамдар айтты да. Анан кийин үстүңкү орунда бир карыган эже боюнда бар аялга место бошотуп берди. Кел жогусу маяка отуруп ал деп. Боюнда бар аял мен азыр түшөм деди. Анан түшөт экен деп мен да эч нерсе деген жокмун. Түшсө коляскамды коюп алам депчи. Бирок остановкага жетти. Түшкөн жок ал. Түшкөн жок, остановкадагы адамдар же кире албайт, же чыга албайт дагы сүнөндү. Анан остановкадан айдап баргандан кийин мен айттым, эже түшпөсөңүз отуруп аласызбы, маяка коляскамды коеюнчу дедим. Жок, отурбайм, тура албайм мен, у меня угроза деди. Анан ортодогу бир карыган эже место бошотуп, кел маяка коляскаңды коюп ал деди. Коляскамды койдум. Адамдар айтты, жөн эле туруп берсең болот го десе, турбайм, у меня угроза деп дагы айтты да. Мен айттым, эже ошону жөн айтып койсоңуз болот го десем, сен эмне балаңды көчөдөн таап алдың да, сен деле мага окшоп көрбөйсүң да деп. Мага уже сүйлөнүп баштады да. Эч нерсе макул отура бериңиз деп эч нерсе деген жокмун. Анан айттым, ушу балаң өлүп калса сен экинчи төрөбөй кал деп карап баштады өзү. Анан мен да ага эч нерсе деген жокмун, сүйлөгөн жокмун. Терезеден карап кетип атсам, баламды мени видеого тартып баштады. Анан мен айттым, эмне баламды тартып атасыз деп телефонун алайын дедим. 2-3 жолу жабыштым телефонун алайын деп, бирок берген жок. Акыркысында телефону колунан түшүп кетти. Анан мага кыйкырып туруп эле деп туруп мындай эле мага жабышты. Жабышып, могу жулкултуп мени чымчып ошентип. Анан мен өзүмдү коргош үчүн, баламды коргош үчүн чачынан тарттым мен дагы. Чачынан тартып, көрүнүп турат видеодо 5-6 секунд эле. Чачынан тарттым, өзү жыгылып түштү. Жыгылып түшкөндө биз ал мага асылганда эле уже балам ыйлап түштү деп коркуп баштаган болчу. Жыгылып калгандан кийин мен колясканы алып чыгып кеттим да баламды сууратайын деп. Ошондой болду. Эч кандай ичине тебилген эмес, мен баштаган эмесмин баарыны. Бүт запискалар милициялар көрдү. Тебилгеним көрүнгөн жок, аякта тепкен эмесмин анткени. Кандай айып коюлат сизге азыр? Мага эми видеодон көрүндү да тепкен эмесимди, мен баштаганымды вообще көрүнгөн эмес. Ал баштаганы, ал мага кыйкырып, мага асылганы көрүнүп турат. Мага сен ошол жактан кетип калдың деп мени күнөөлөп атат. Мен ошол жакта кетип калганым үчүн күнөөлүү экенмин да. Мен саат 1:30 уже интернеттен биринчи видеону көрдүм. Ошо жана Эртай деген чыгарган видеосу ошону. Эртең менен милицияга барып, бүт менден допрос алды, мен баарын түшүндүрүп айтып бердим. Саат 4-5 чейин жүрдүк го дедим. Ошол жакта кечке чейин жүрдүк. Кечинде уже мен ичим ооруп, чыдабай түнү менен ичим ооруган. Анан уже барайын деп жумуш бүткөндөн кийин больницага келдик, маяка келсек угроза деди. Угроза болуп жатасыңар деди. Жаттык ошол жака жаткырды мени. Кичинекей баламды өлүп калсын деп каргап атса, кичинекей баламды коршуп тартып атса, жиним келди да ошого. Мени тартса эч нерсе дебейт болчумун. Кичинекей баламдын эмне тиешеси бар аларга? Адамдар да бүт жамандап жазып атат комментарийге. Мен азыр түшөм деди, түшкөн жок. Эже түшпөсөңүз маяка отуруп алыңызчы, коляскамды коеюн десем, кайра кыйкырып, отурбайм, турбайм деп ушундай кылды. Чоң эжелер, отурган эжелер айтты, чоңуз маяка отуруп ал эми, коляскасын койсун деп айтты ал эжеге. Отурбайм, у меня угроза деп ушинтип догурунуп айтты. Мен Эртайдын видеосуну көрдүм. Аяка ичине тээптир деген туура эмес маалымат жазыптыр аякачы.
Анан билип билбей эле эки жакты тең укпай эле туура эмес жазган болбойт да. Бүт адамдардын каргышына калтырып атат мени жана баламды. Милицияга барганда айтты, түнү менен сени издеп чыктык деп айтты да. Эми камералардан карап издеген болуш керек, бирок мен качкан жокмун го. Мени 3-4 күн или бир жума таба албай жүргөн жок го. Эртеси күнү эле сразу келдим го, мен өзүм бардым, өзүм келдим ошол жака. Өзүм барып, өзүм показания бердим, ушундай болду деп бүт баарын айтып бердим. Алар автобустан записьти алды, көрдү, ким баштаганын бүт көрдү аларчы. Көрүп туруп аягында сен ошол жактан кетип калгансың, ошол үчүн күнөөлүүсүң деди. Эми общественный жерде күнөөмдү мойнума алам мен дагы. Туура эмес иш кылдым. Эми бирок баары көрүнүп турат да ошол жактачы. Мен экинчи тарап болуп эсептелинем. Менин келинчегим күнөөлүү болуп эсептелинип атат. Бирок на самом деле автобустун ичинде андай окуя болгон эмес. Автобустун кече бизге видео запистери келди бардыгы. Менин келинчегим эч кандай урган, тепкен жери жок экен. Болгону чачтары бири менен бири чач талашып уруша кетишкен. Ага чейин эже тараптан агрессив аракеттер болгон. Эже тараптан биринчи атака болгон. Ошонун айынан болгон. Анан калган окуяларды биз азыркы учурда тергөөнүн купуя сырына байланыштуу айта албайбыз. Сиздерден сураныш, журналисттер жана жарандар ар кандай нерселерди жазбай, эки тарапты тең карап турганыңыздарды суранабыз. Ал жакты да акты, мен келинчегимди да кара деп айтпайм. Анткени айта турган бул эң акыркы точкасы сот. Ага чейинки тергөөнүн ишине биз эч кандай кийлигише албайбыз. Медиа хаб жабырлануучунун жана анын жакындарынын дагы үнүн берүүгө даяр экенин эске сала кетейин. Эгерде окуя боюнча айтып берүүнү кааласаңыздар, анда биздин редакцияга байланышыңыздар. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Автобустагы окуя боюнча маалыматтарды топтоого мен Эльвира Султанмурат кызы аракет кылдым. Биздин каналга катталып коюңуз, окуя боюнча пикириңизди жазыңыз. Дагы да жаңы жагдайлар болсо, биз сиздерге маалымдап турабыз.